Мон кыркпай киргизгин макулбу? Макул. Вообще кыркпаган сен. Толкун акебизден сураныч боюнча. Ооба, мен суранам. Сураныч кыркпачы. Разылык Анан билет. жакшынан эжелерим бар болуңуздар. Бул жакшынан эжелерим барбы? Мына ушулар мени байытып атат. Анан комментарийдин астына Ниязалы акемин сөздөрү аябай жакшы болду. Пикириңизди жазганды унутпаңыз. Толкунга ушундай бир суроо берем деп ойлонуп жүргөн болсоңуздар, сөзсүз түрдө сурооңуздарды комментарийге жазыңыздар. Негизи мына эмеңе сенин эфириңде мен өзүм аябай мына кеңири алып сезип мындай. Шайыр. Видеонун себебин ал жерге барып калганын себеби. Ассаламу алейкум урматтуу достор. Кутмандуу кошо кечиңиздер менен Жалал Абад шаарынан ассаламу алейкум жалпыңыздарга дагы бир жолу. Бүгүн өзүмдүн жакын агабыз, таланттуу жигит, чоң ийгиликтерди багындырган десек да туура болот. Жалал Абадтын тургуну, Базар Коргондун кулуну, Көк Алманын красавчиги деп коелук, агабыз Толкунбек агабызды чакырдым. Атайын кыскача сиздер менен суроо жооп кылайлын деп чечтик. Толкунбек ака, иштериңиз жакшыбы? Дагы бир жолу учурашып коелук. Ассаламу алейкум жалпы Ниязалы энимдин катталуучулары жалпы кыргыз элим. Ассаламу алейкум. Жолугуп калдык десең чакырдык деп. Колуңуз катуу экен, акырын кармагыңыз деп коесуз. Тамаша. Ой. Мына караңдарчы туугандар, мен бул нерсени эмне айткым келип атат? Чыныгы айылдын, нукура кыргыздын баласы кармаганда эле чыныгы кыргыздын күчү, каруулугу сезсе болот экен. Ака. Толкун ака, эми негизинен сиздин жеке жашооңуз эмес, чыгармачылык чөйрөңүздөгү кыскача пландарыңызды, кеч жакында эле клибиңизди көрдүк. Ошол жөнүндө кандай жазылып калды, каерде тарттыңыз, кандай приключениялар болду? Кыска нуска, анан ойлойм туугандар кызыктуу кылып айтып берет. Биз менен болуңуздар. Так, сезимдерим деген чыгарма. Сезимдерим. Чыгарганыма бир 10 күн болуп калды окшойт. Ооба. Жакшы көрүүчүлөр топ атат. Сонун буга чейин дагы көптөгөн клиптерди чыгардык дегендей. Анан ал мен үчүн мындай жаңылык деле эмес деп айта алам. Анан эми ушундай кызык болсо Москвага барганда бул клипти тартып калдык Москвада. Студияда эле тарттык бул нерсени. Анан ол ошол форматта эле Кыргызстанда тарта турган болсок, арзан эле тартасың. Эми ал Москвада тартылган үчүн Москвада студия, башка нерселер, студиянын арендалары дегенде булар кымбат өтө. Бул жакта саатына 4000-5000 мен болсо керек, мен билишим боюнча студиялар. Ал жакта саатына 30 миңден өйдө болду да. Ой. Анан эмки бул клипке жакшы эле эмгек кетти. Анан дагы бул жакта Талгар деген инибиз бар, клипмейкер. АКД деп. Акмедия Кабылов деп. Ооба, Кабылов, ооба. Ошол иним тартты. Жакшы. Кудайга шүгүр, сонун. Жакшы. Эми элдерге жакса туугандар, бул каналдын астына ссылка калтырып коебуз. Толкунбек агабыздын жаңы чыккан чыгармасын чогуу көрсөңүздөр болот. Ссылканы басуу менен эле биргеликте. Анан элге эң кызык болгон нерсеси, жалпы кеткен расходуңуздар клипке кеткен. Өзүңүз эсептедиңиз да туурабы? Ошондо кеткен расход эң кызык жери ушул жер болуп атат да. Канча расход кетти? Бирөөлөр 10 миң сом, 20 миң сомго клип тартып аткан, бирөөлөр 10 миң долларга тартат экен да. Сизге канча кетти? Бул жерде клипке чисто расход кетти дейин десем деле мындай. Мен бул жактан учуп барган билетим бар. Да. Биринчиде расход да, мисалы үчүн. 25 миң тегерегинде. 20 барып келишиң, ал жерде жашаганың бар. Формалар бар клиптеги. Болжолдуу түрдө примерно. Анан ошол Талгар инибиз, ал договор менен тартылды да, биринчи клип болгонуна байланыштуу. Договор менен эми ал иним жеңилдетип мындай тартып берди мындай. Аке менден экөөлүк бир эмне депчи. Кызмат депчи. Анан таксан эсептебептир мен клиптинчи. Бир где-то 200 миң тегерегинде кеттиби? Жок, жеткен жок, Жакшы, негизи чыгарма аябай сонун чыгыптыр. Анан дагы бир суроо да. Кеч жакын соц тармактарда баарыбыз деле көрүп жатабыз. Мына 1 ай мурун, Орозого чейин болсо керек, бир баняда эле олтуруп ырдап коюп турсуздар, ол жалпы элге тараптыр да. Анан ошол чыгармаңыз боюнча кыскача комментарий, ол баланы каяктан тааныйсыз? Элдин баары комментарийге Толкунбек жакшыраак ырдайт экен деп. Анан ошол ырды кичине өзгөртүп абеже дептир да. Ошол боюнча кичине өзүңүздүн
кыскача маалыматыңызды айтып берсеңиз. Бул видеонун себебин, ал жерге барып калганын себеби биздин алдыбызда. Муну кыркпай киргизгин макулбу? Макул, хорошо. Вообще кыркпаган сен. Толкун акебиздин сураныч боюнча. Ооба, мен сураныч кыркпачы. Анан да мындай, ошол баняга чакырбадыбы мен. Баня жөнүндө айтканда, негизи ошол баняга ушул иним чакырган. Аке, келиң. Бир сизди сыйлап коеюн депчи. Анан баняга бардык. О баняга мен рекламага чакырдым. Мен ал жерде негизи кичине жанагындай неме болуп кетти да. Кайсыл баня айтып кой анан. Жок, эми ол Базар Коргон шаарындагы эң алдыңкы банялардын, спалардын эне сай. Спа деп эле мындай эне сай баня. Ооба, эне сай деген баняга барган болсо, ошол жерде эс алып отуруп, кокустан мен тарта калып, ошол видеоңуз рекет чыгып кетти. Анан билбеген киши ал жерде жана иним бар, комуз менен ырдаган. Өмүршер деген балар болчу. Өмүршер бар. Анан ошол өмүршер иним мен жакшынам деген ырын ырдаган. Апечеде, Да. Анан катуу эме болуп кетти эле. Ооба, состормукка жайылып кетти, аябай. Анан негизи мен алырды сен айтпадыңбы, кайсынысы жакшы ырдаган анамы депчи. Ал жок, андан эмес, негизи. Кандай ырдычы? Ар бир ырдынчы. Ар бир адам мындай тамырына жеткизе ырдайт адамдарчы. Ооба. Түшүнүңбү? Өмүршеринин сонун ырдапты. Молодец, чыгармачылык, ийгилик, чындыгы таланттуу бала экен, действительно. Анан талантыңа ийгилик укам эгер көрүп жатсаң, молодец. Дагы алдыга кадам таштай бер. Жаңы ырларды жаз. Чыгармачыл инсан бол, укам. Биз дагы аракет кылып атабыз, чыгармачыл инсан болгонго. Рахмат. Расул, эми акыркы сурообуз болсун. Мына быйылкы жылкыга 2025-жылы канча ыр, канча клип чыгарайын деп атасыз? Анан мына күзгүгө жакшы бир өзүңүздүн жеке концертиңизди берүү пландары барбы? Кайсы жерде бересиз, эгер берсеңиз, мындай келечектеги жакшы дагы бир чыгармачылык пландарыңыз боюнча кыскача айтып берсеңиз. Эми бала жаман сүйлөйт экен, укамчы. Мындай маданияттуу сүйлөгөнү көргөн эмесмин менчи. Рахмат. Буюрса, Кудай буюрса, быйыл именно чыгармачылыкты катырам деген жыл мен үчүн. Катырат туугандар. Анан азыр менде завод укам. Завод. Завод. Ноларды мына кыска бөлүп чыгараш керек, э? Нолар чыгарсаң сонун келет. Рахмат. Анан азыр Кудай буюрса бир 20-30 чыгармам бар азыр. 20 чакты уже эле. 20-30 арамчылык болуп даяр ырлар. Кудай буюрса мен чекеден клип тартып чыгарып атам. Азыр биринчи клипimiz 13 күн болду. 13 күн. Кудай буюрса дагы 10 күндөн кийин жаңы клип. 10 күндүн аралыгында эле. 10 күндүн аралыгында эле уже 10, ошондо 20 күн болуп калат. Эми мындайча айтканда ай сайын эмес, 20 күн сайын клиптерди, жаңы ырларды чыгарам. Арасында клиби жок деле өзүмдүн MP3 деле мындай ырларды чыгарам, Кудай буюрса. Быйыл өзүмдү чыгармачылыкка мощный арнайын деп атам. Аябай жакшы. Анда жалпы элге ыраазычылык жана ошондой эле Толкунбек агабыздын ырларынан сөзсүз угуп туруңуздар. Кимге жаккан болсо лайк, комментарий жазып туруңуздар. Ссылкасын сөзсүз түрдө калтырабыз. Жалпы элге ыраазычылык, анан абежелерге салам жолдоп койбойсуздар. Бүттү сен уже. Ооба. Ушуну менен болду. Ама кыска го сен. Негизи мына эмеңе сенин эфириңде мен өзүм аябай мына кеңири алып сезип мындай. Шайыр кыска эле болуп калбады. Көп нерсени сүйлөшөт окшойбуз депчи. Көптөн бери интервью бербегенге мен уже топтолуп калыптыр десең. Кудай буюрса телеканаларга ача албадың десең. Кийинки чыгарышта туугандар, сөзсүз түрдө Толкун агабыз менен сиздер комментарийге жазыңыздар. Эмне деген суроолорду беришиңиздер керек эле дегенчи, ошол суроолорду чогултуп Толкун агабыз менен дагы бир жолу комментарий жана интервью алганга даярбыз. Ошондуктан ушуну менен жыйынтыктай берели Толкун аке. Ооба, мен эмне кыл дедиң азыр? Жалпы элге, жаңы баттыктарга, жакындарга ыраазычылык, ошондой эле абежелерге дагы ыраазычылык билдиргиз. Абежелер жакшыналарым бар да, мен абежелер жок. Кечирим сурайт. Жакшыналарыңыз, Биринчиден эле жалпыңыздарга үй бүлөлүк бакыт каалайм. Кыргызстаныбыз аман болсун. Эч качан жамандык болбосун. Кыргызстаныбыз өнүгөр эле. Сенин да жумушуңа ийгилик укам. Рахмат. Анан Бишкекче айтканда иним,
Баткенче айтканда не деп койчу эле? Ike okulu. Ike, işine iyilik. Жет область, Кыргызстан өнүксүн главный. Амин. Жалпыңыздарды жакшы көрөм. Ошонун арасында эң жакшы көргөнүм Баткен деп койсом. Жашасын Баткен, ыраазычылык Анан билдирет. жакшынам эжелерим бар болуңуздар. Бул жакшынам эжелерим барбы? Мына ушулар мени байытып атат. Ыраазычылык билдирет. Ыраазычылык билдирет. Жакшынам эжемдер бар болуңуздар. Мен сиздерди жакшы көрөм. Анан Кудай буюрса жаңы чыгармаларды эми патыратып чыгарабыз. YouTube каналга кириңиздер. Толкунбек Курманбеков YouTube каналыма деп реклама. Жакшы, сөз түрдө ошону айтыш керек. Балыктын жанында түшкөн сүрөтүм бар, ошол. Балыктын жанында түшкөн сүрөтү бар туугандар. Тамаша жанагы. Ооба, ыраазычылык билдиребиз акам. Дагы бир жолу туугандар, урматтуу көрүүчүлөр, эгер сиздер ушул интервьюду аягына чейин көргөн болсоңуздар, сөзсүз түрдө комментарийни өз оюңуз, пикириңизди жазганды унутпаңыз. Толкунга ушундай бир суроо берем деп ойлонуп жүргөн болсоңуздар, сөзсүз түрдө сурооңуздарды комментарийге жазыңыздар. Ал эми сиздердин комментариңиздерди чогултуп биз Толкун ага менен дагы бир жолу интервью алганга ар дайым даярбыз. Анан комментарийдин астына Ниязалы акемин сөздөр аябай жакшы болду. Мен аны сиздер байкап калдыңыздар эмне деп сүйлөгөнүн. Ошо комментарийде муну эзип койгон ошол. Адашпай сүйлө депчи. Түшүндүңбү? О сен сөзүңөн адашып калдың бул жердечи. Аны комментарийде окуп билип аласың. Кайсы жерде? Аны элдер өзү жазып коет. Хорошо. 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 Расул.